баштап мамлекеттин башында турган чиновниктер бүт келип кеңешип иш алып барып аткан мен иштери жок, алардын кабары жок. А мен кинорежиссер или кинооператор катары мен сыртта эле за кадрам алып калам да, көрүнбөй. Кайсы бийлик качан кетет, аны деле билип айтып берип жүрөбүз. Билесиңер, ачык сырым айтып койдум. Мен билем, азыр айттым го, Садыр Нурзагулович Оматтысы ошо финансылык күчтүү, ошону элдин жашоосун оңой үчүн, башка үчүн иштетсе жакшы болмок. Любой ишенбеген, менмин деген скептиктер келсин. Силердин акыркы бир 5-10 жыл точно кайсы жыл, кайсылай эмне болгон? Биздин ислам дини илимге таянган динде физика, математика, химия, ушу астрономия илимдерине ушундай кошо мындай кылып алып кеткиле деп түшүндүрүп койсо жакшы болмок да. Булар кыйынчылык келип, иш козголуп, паланча миллион менен коррупция боюнча иш козголуп, ал бул болуп, камакка алып кирип койгондо анан депутаттар, мурдагы депутаттар, азыркылардан мурда чоң кызмат иштеп кеткендер, азыркы иштегендер, бүт кайрылгандар бар, азыр деле. Саламатсыздар, Успер KG порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн биз астрология илиминин профессору Жанар Кадыралиев агайга келдик. Деги эле астрология илими эмнени окутат жана алар адамдын тагдырын кантип билет, жана ошондой эле жакынкы аралыкта өлкөбүздө эмнелер күтөт, биргеликте сурап жообун алалы. Астрология илими астрономия илиминин негизинде иш алып барат да, только мисалы любой профессиональный астрологдор. Эми баары жыл сүрүү, мыл сүрүү дегендер илгери болуп келген да, сайыз убагында делечи. Ал жыл сүрүү эч кандай роль ойнобойт, эч кандай. Могу классическая астрология деп коет. Могу Овен жылдыз тобунан баштап, кой жылдызынан, эң акыркы рыба жылдыз тобунан бүтөт эмес, ошо асманда жашайт да. Асман сферасы боюнча, мисалы 12 секторго бөлүнөт да, по экватору алып караганда. Ошол секторлорго карап туруп бөлүктүрүп аны ишти алып кете берет. Практикага таянып кана иш алып барат. Прогноздор точно чыгыш керек. Ошондой мындай физика, математика, көбүнчө астрономия илимине таянып иш алып барылат да, астрологияда. Ошо. Бул жака мен атайын астролог болом, бул ойлогон эмесмин. 87-жылы иши кылса мен лётныйга өтүп окуп калдым. Бирок 1,5 жылдан кийин ата-энем окубайсың, келе бересиң, бул жакта алып кетесиң деди. Ошон үчүн дагы физика математика факультетти мен 26 жашка барып бүттүм да. Лётныйда 1,5 жыл, почти 2 жылга жакын убакыт кетирип койдум да. Эми толук экме 1,5 жыл. Анан учкучтукка дагы кийинки жылы качып кетсем деп физика математика факультетин тандадым. Ал жакта только физика математикада тандадым. 4G камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Бул биология болбойт. Зачем гербарий, чогулту бакаларды эмнелерин окуп кереги жок. Инфак английский болбойт. Башкалар болбойт. Факультет тандадып койду да. Эми бизде кыргыздарда ошондой эмес банан. Ошо анан физика математика баары керек болот ал жерде, только эсептөөлөр, физика математика, графиктер только. Да качып кетсем кийинки жылы. Аябай фундамент жакшы болгон физматка тапшырдым. Ошо боюнча эле калып кеттим. Баягы тагдырдын туз насиби дегенде ушул кесипте калып кеттим да, ошол учкучтук кесиптин аркасынан келип эле. Ошол себептен бул жакка келип физика математика факультет бүттүк. Астрономияны мисалы математиктер 1 жыл окуса, жогорку окуу жайларында, биз физиктер 2 жыл окуйбуз да. Биздин негизги сабак эми астрономияны математиктердин же химиктердин сабагы эмес да, предмет сабагы эмес, биздин физиктердики. Ошон үчүн 2 жыл чоң окудук, 2 жыл окуйбуз физиктер. Анан ошондо анализдеп жүргүзүп, китептерди ала келген, ушундай армиядан келе жатып алып келип койгон нерселери бар эле. Ошону изилдеп отуруп, кийин ошо Москвадагы профессиональный астрологтордун чогуу иш алып барып, окуп бүтүп, анан ушуга келип калдык да. Өзүм вообще каалаган эмесмин негизи. Анан бул еще жакшы сурооңуз, бул жерде плюс-минус жактары. Плюс жактары жакшы.
Плюс жактары, мисалы көп адамдарга жардам бересиң аябай. Мисалы акчаларын алдатып жиберишип жүрбөй көрүнгөн кооперативтерге азыр. Эң азы 300-400 миң сомдон, алды 3 миллион, 4 миллион сомдон алдатып атпайбы? Ошолор билбестиктен алдат. Кайсыл убакта алдатат, кайсыл убакта алдатпай, кайсыл убакта акча жагынан чоң чыгымдар, ошону билсе, булар аракет кылып алдын ала эч жаттанса, ошол нерселерди болтурбай алып калса болмок да. Алдатпайын деп сиздерге келсе болобу? Жок, ошол, жок, алдын ала мисалы мен эмнелер күтүп атат жакынкы 1-3-4 жыл ичинде. Кандай бизнес башласам болобу деп келсе, ошо алдаткан турган адам болсо билинет да, кайсыл жылы, кайсы айларда аябай чоң расходдор кетет. Билинет да, айтасың. Ушул убакта мындай болду. Анан как раз кооперативтерге акча төккөн болобу болбойбу, ой, кокуй болбойт деп сразу айтып токтотосуң да. Ошону да укпай бар берген адам болсо, анда это непростительно да, өзүнө өзү кылган болот да, ал адамдыкы кечиримсиз. Өзүнө өзү минус кылат да. Анан биз ошону эскертип, кээ бир алдатып жибергендерге уже кайсы жылы, кайсы айларда, кайсыл жакка кайрылып акчаларын кайтарып алса болот. Ошонун жолун көрсөтүп, кайтарып берген учурларыбыз толтура. Плюс жактары ушу. Кайсы бир адамдардыкы баягы турмуш боюнча, личный жизнь боюнча, ажырашуу, башкалар боюнча ар кандай түрдүү проблема. Операцияга кирип аткандар бар, башы чыгып аткандар бар. Анан кеңеште ошолордун бардыгына точно кеңеш берип туруп, биз ошо оюнчу иш алып кетсе, көп адамдар жардамы иштейт, бул плюс жактары да. Мисалы, дагы бир плюс жактарына, мисалы, мен деп өзүнчө биздин саясатчылар, же болбосо министрлер, жогорку кеңештин депутаттары кыйын болот эмеспи? Акча болсо акча менен баарын чечебиз, ал акча менен эч нерсе чечилбейт. Анан нольго түшүп эле отуруп калып атышпайбы? Ошон үчүн алардын да кеңешкени биз менен личный астролог. Бул чоң нерсе, бул плюс. Мен мындайча айтканда ушу кинематографтардын ишине окшоштурам да. Мисалы, ал депутаттар, жогорку кызматтагы иштеген чиновниктер, өзүнчө актерлор алар эл бүт көрүп турат да. Биз за кадр калып кеткен кино режиссердойбуз да, биз профессиональный астрологдор. Мына менмин деген азыр уже пенсияга чыгып кеткен ветерандар, там уже ошо политический немеде сферада башка жакта иштегендер, азыркы убакта действующий иштеп жаткан депутаттар, министр менден аябай жакшы консультант, менсиз иш алып барбайт көпчүлүгү үчүн бир где-то көпчүлүгү эмес, бир где-то 35-40% менен только кеңеш иш алып барат. Ал жакшы, плюс жактары. Бирок минус жактары мен эч ким билбейт. Мен фамилиям, мисалы, Жанар Кадыралиев деп көрүп жүрбөйсүңөрбү? Менин фамилиям чынында Жанар Кадыралиев эмес, мен атым башка. Баягы Шаиста Шатманова, силердин начальнигиңер, баягы силер Супер Кейджи сайт, Супер ТВ, Супер Инфо газета чогуу убакта Элвира Караева деген кыз бар го, ошол кыз менен эле Перизат, Паризат деген кыз бар. Перизат. Ошол, анан бир журналист бала, фотограф, ошолор 3-4 баса калып туруп эле тартып сүрөткө байке чыгарбай сүрөтүңүздү деп туруп эле алдап тартышкан экен да. Жанар өзү спецфизик математик. Көп жылдардан бери, 17-18 жылдан бери ушу жогорку сабак берип келет. Физика, математика боюнча. Эми келип астролог болуп кетиптирби деп эл, мен айрыкча жердештер ошентпесин деп мен фамилиям жашырып сүрөт чыгарбай жүргөм да. Сүрөтчү жок, жөн эле апталык гороскопторду жазып берип жүрчүмүн. Ошо Супер Инфо газетасын. Андан сүрөткө тартып чыгара койчу, бир жолу чыкты. Анан мен жакындарыма айттым. Супер Инфо чыгарып жибериптир. Сүрөттү өлтүрдү го булар. Фамилияны да жашырып Кадыралиев деп, атам аты Кадыралиевич деп, отчествоман Кадыраев деп берип, ошентсем жердештер или мен тааныган Физматовский да, чогулгондар. Мен тааныбайт деп ойлоп, сүрөтүм жок болсо депчи. Десем, анан Шаиста айтты, боло береби десем, Шаиста айтты. Шаиста Шатман, боло берет байке, кааласаңыз өзүңүздүн настоящий фамилия, же болбосо баягы ал Токомбаевди Балка деп псевдоним менен чыккан, псевдоним, анда ошо Кадыралиев болуп, отчествоңуз ошентип чыга бериң, билбейт анда деди. Сүрөт чыкпайды. Кийин сүрөт менен чыгып ошо боюнча кетти да. Ошо минус жактар, уяласың. Биздин элдин кээ бир айрымдар түшүнбөйт. Бул астролог туйбай, ана бул баягы табы бакчылардыкындай салыштырат да. На самом деле андай эмес да. Биз адамдардын оозун ачырып, төөгө уруп, прошлыйына экскурсия жасап, точно ишенбей деп аябай баа беришет да. Мен менен чогуу жашап жүргөндү айттыңыз. Мен бул жылга чейинкилерим. Мисалы,
кээ биринде 5 жыл мурун, 10 жыл мурун, кээ биринде акыркы 3-4 жыл ичинде башталган событиялар бар. 2-3 жыл же 1-2 жыл. 3 жылса 5-10 жылдан бери жагын карап айтабыз, ушундай событиялар болуп атат, тигиндей болуп атат. Мисалы, операция болгондо дагы телефондо берем да көбүнчө. Ол көрбөй туруп сүйлөшөм да, вслепую совершенно. Аны айтам. Операция телефондан эле данныйларын берет. Анан операция болдуңбу? Болдум. Могул айда, февраль или мартта пикке жеткенбиз. Болдум. Болгондо да часть головы ошондой болду. Или в области там тазобедренный сустав ошол жактан болду операция. Или буттан болду, ошону точно айтышың керек да. Айтсаң, дейт да адам, анан уже келечекке түшүп. Ошентип оозун ачырыш керек. Баягы орустарда передачалар бар, удиви меня дегендей. Ты должен удивить, да, немелерди, клиенттерди. Анан ошондон баштап ишене баштайт. Сразу өчөт да. Мисалы, сиз менен сүйлөшүп атасыз. Операция сулуулук кылдырып, бетиңизди, мурдуңузду же кулакты кылдырдыңыз, мүмкүн бутуңузду жакшынап жасатам деп бутту жасаттыңыз. Же ички аппараттан болдуңуз. Именно каерден болгонду айтып берип аткандан бүттү да. Это же наука. Наука ушинтип түзүлөт. Анан биздикилер билбей, баягы табып акшы, кээ бир баягы чаламолдо радикалисттер неме деп чыгарышат да. Баягы физик ядерщиктер атом бомбаларын жаратып аткан, башкалар самолетторду, космический корабльдерди учуруп аткан физик инженерлер космодромдон учуруп аткан. Астрология ишенесиң десе, кантип ишенбейбиз деп алар баа берип аткандан кийин баягы отец атомной бомбы деп коет Альберт Эйнштейн. Я во многом ей обязан астрология илимине деп алар баа берип аткандан кийин анан биздикилер баягы мынтип сакалды сылап алып туруп деп коюп неме кылдылар, көрсө кызганат экен. Астрологияга ишенген бир нерсени алдын ала айткан бул ширик деп. Өздөрү айтса, мындай алып деп айтып койсо болот. Анда ширик эмес экен да, өздөрү деле ошентип атпайбы. Мен дуа салып коем, сен укмуш болуп кетет. Өздөрү эле алдын ала айтып атпайбы. Андай болбош керек да. 92 электрон урандын системасы электрон учуп эч ким көргөн эмес, көргөнгө мүмкүн да аны. Вот это илим. Практикага жооп берип атат, вот это илим да. Ачылыштар ушинтип ачылат. Могу немелерде Юпитер, Сатурнга гана чейин көрөбүз. Телескоп менен, чоң обсерваториялардын немелери менен, чоң линзалар чоң. Ошону болгон Юпитер, Сатурн. Андан нары жакта уже Уран, Нептун, Плутонду көрбөйбүз биз эч качан. Деме жооп берүү телескоптор көрө албайт. Аны биз эмне кылабыз? Биз физиктер, астрономдор алып туруп, телескопту коюп туруп, ар бир шаг канча коебуз деп коебуз, бир жарым саат десе шаг жарым саат. 1 саат десе 1 саат коебуз шаг. Знаете, ар бир саатта чырык бир тартып коет. Дагы 1 сааттан жер вращение кетип атат да, жылдыздар жылып атат да. Чыгыштан чыгып батышка батып атат, утур жылдыздар. Анан дагы 1 сааттан дагы тартып коет чырык. Ар бир сааттан таң атканда чыгып алып карайсың. Ошону кара, 1 ай, анан 2 ай жүргүзөсүң. Бул жерде негатив, жылдыздар жарык болсо, наоборот, кара болуп чыгат точкалар, жылдыздар. Ак болуп тура берет кагаз. Анан бардыгы жылдыздар ордунда тура берет, анын ошонун ичинде Уран, Нептун, Плутон мисалы. Какой-то точка жылып кетет караса. Ай сайын же мындай. Мына планета уже кетип атат да, ошентип чыгарат, көрдүңөрбү? Ошолорду ушинтип биз азап тозок менен ачабыз ачылыштарды. Бирөө жылат. Бирөө гана жылып келип, ошо Плутон деп туруп, ошону ачышат да, ошо мына Уран, мына Нептун, мына жылып кетти, бул планета деп туруп, анан атты анан коюшат да. Аны эч ким көрө албайт телескоп менен, Уран, Нептун, Плутон точка менен гана аныктайт. Ошентип ылдамдыгын да аныктайт, аралыгы канча барына. Биз ушундай азап тозок менен жасайбыз, астрологияны прогнозду азап тозок менен жасайбыз. Анын бияктан туруп мынтип туруп бул ширик деп койгон туура эмес да. Мындай ачылыштарды билиш керек. Мындай элементарный нерселерди билиш керек. Билишпейт мисалы. Көз ирмемде мисалы немени жок кылып коелу биз. Аба жок болуп кетти. Бир атмосфера чоң. Бир атмосфера басым бизди кысып кармап турат. Паскаль менен алганда 15-чи даражасы Паскаль да. Ошол жок болсо биз заматта чачылып кетебиз. Адамдын сөөгү гана кылат. Адам ошого, жаныбарлар ошого ылайыкталып жаралган да, жаратылышта. Ошол бизди кысып кармап тур. Ошону билишпейт да, анан бул болбойт, ошончо миллион километр кантип таасир берет. Вот так, мисалы, немени деле булар көрбөсө эле болду, жок дей берет да, ошо караңгы адамдарчы.
Мисалы 3 метр бийиктикте бир адам турат, анан мында кол арканга илинип турат дейли. Тура берсе 1 саатта, 2 саатта кол талып акыры кое берет. Аны эмне гравитациялык күч тартып түшүрүп атат да. Гравитациялык күч F барабар это самое G көбөйтүлгөн М бөлүнгөн R квадрат. Ошол Ньютон баягы бүткүл дүйнөлүк тартылуу ошол аны көрбөй туруп эле айтып атпайбы, азыр физикада ал бар. Бул космостон жылдыздардын, планеталардын таасир берип аткандыгына булар көп оптикалык волновая оптика деп коет бизде. Же болбосо мындай геометрическая оптика деп коет. Ошонун негизинде бүт таасирберди билебиз да физиктер. Биз бул таасири бар деп айтып атабыз го. Физик ядерщиктер, космодромдо иштеп аткан физик инженерлер баа берет, туура таасири бар дейт. Анан но элдин арасында түшүнбөгөн кээ бир караңгылар бул ширик дей бергенине биз мындай капа болуп кетебиз да. Келип, ишенип, өзүнүн жашоосуна кабатырлангандар дагы бар да. Анан ал адамдарга мындай айтканыңыздар ар дайым төп келеби же кээ бир учурда болобу? Мындай келбей калган, карама-каршылыктар болуп калган, балким жашоосунда андай болбой калган учурлар. Сөзсүз төп келет да. Наука же. Дайым, ар дайым. Мисалы 99,9% учурда туура. Мисалы 0,1% учурда бардыгыныкы эле оңой, вот поддается да к анализу, да. К анализированию и мында к вычислениям легко поддаются. Көп эле гороскоптор 99,9. Анан 0,1ге жетпеген, какой даже 0,05ге жетпеген. Ошолордуку просто баягы аябай күчтүү указания бере албайт, бирок ал жерде күчтүү астролог болсо, ал жерде акцентирование деп коет. Кайсыл жакка акцент жасалып атат. Турмуштун баягы күчтүү энергетический эффект бербесе дагы, күчтүү энергетический указания берип, момтип титретип турбаса адамды резонанс берип туруш керек да. Резонанс берип адам титрете албай атса, значит ал жака кайсы турмуштун сферасына вот акцентируется да. Мисалы алтынчы секторга көп акцент болбосо, мисалы карыз-парыз, ден соолук боюнча проблема. Күч боюнча болсо бул вынужденный поездка, аргасынан алыс жолго чыгып кетти. Ошолор тынбай активдеше берсе, утур. Ар түрдүү методика менен анализлаганда бир 15-20 жолу уже указания көрсөтсө, акцент жасайт, утур эле ошол жерди көргөзө берсе, уже ошол жак сөзсүз бул, сенде моундай деп коет. Бул бирок кыйыныраак метод. 0,1. А так 99,9% легко поддаются, да? Совершенно жөн эле. Ошо. Анан мага астрологдордун өзүнүн жашоосу кызык да. Эгерде алдын ала бардыгын билсе, анан аларга кандайдыр бир жашоо жеңилирээк болсо керек. Кайсы бир учурда Элиза жардам берет, кайсы бир учурда жардам бербейт. Мисалы Уран, Нептун, Плутон булар внешние планеты деп коет, это не под силу, да, человека рожденного. То есть кайсы адам гороскопун түзүрүп атса, ага баш ийбейт. Миң эме болбосун баш ийбейт. Эгерде ал адам ишенбесе? Да, мисалы, мен азыр эгер дирекциялык күчтүү методикалардан баштайлы бир, дирекция, прогрессиялык методдор өтө күчтүү. Ошондо экөөндө тең күчтүү указаниялар болуп атса, болгондо несколько указаний көбүрөөк болуш керек. Анан транзиттик ал азыраак таасир өтүш. Ишчилса дирекциялык методдо, прогрессиялык методдордо и транзит метод үчөөндө тең күчтүү указания, натал төрөлгөн алда болгон болсо, человек не под силу, да. Мисалы мен инвалид күтүп турса, 1 жылдан кийин. Мисалы мен коляскада отуруп калышым керек болсо, ал катуу көрсөтүп турса, ал болот, сөзсүз. Баары болосуң, бир жагынан болосуң, бир жагынан инвалид, ал болосуң. Мен өзүмчө минтем да, биз пендебиз да. Эми бизде канча-мынча мусулман мамлекет жашаган, бизде Кудайга көп, Аллага көп ишенем, мен ишенем мисалы Кудайга. Сиз мусулмансыз да, туурабы? Мусулмансыз. Мусулман, мен Кудайга деле ишенем, мен Кудайга ишенем, Аллага ишенем, бирок бизге сиңирип койгондо, бирок анан коркуу баягы кичине религиозный, динчил болуп калабыз да, биз мусулман. Анан динге минте берип, биздин баягы диний кызматкерлер ошого ишендирип койгон, коркобуз да Кудайдан. Анан мен ден соолук боюнча кээде минтем да, 6 сектор активдеше баштаганда. Мен деген баягы ошо диний көз караштагы адамдарды астрологияны окуп, башка кылып кызмат кылып атам го, мен деген оорубайт болушум керек дейм да. Мисалы мен декабрь айында өткөн эле жылы аябай оор да, күтүс жерден.
Ана астрологтор жаңы жыл астында көп чакырышат, билесиңер, интервьюларга. Көбүнөн отказ бердим. А мен ойладым, кантип оору, мен оорубашым керек деп ойладым да. Мен оорубасам, бирок бул эле эмес, бул где-то 3-4 жол. Мына акыркысын эле айтып атам, 4-5 ай мурдан. Оорубайт болушум керек. Мен деле ошо астрологияга, космостун илимдерине мындай кызмат өтөп атам го, мен оорубайт болушум керек дедим. Анан кийин не болду? Үйгө бир коноктор келди, ал бул ысып кеттим, кирип чыктым. Анан келип туруп бир өзүм кабинетиме барып отурдум, отурсам, ысып кеттим да. Ысып кеткенен немен ашып, мындай турмуштан практикадан алайлы, калп айтсак билинип калат көрүүчүлөргө, туура? Чындык. Айнек тача койсом декабрь ай, элестетке бул карма деп коет. Карма деген бул нарушение, какие-то нарушения, мелкие нарушения. Мен нарушил свою карму, да? Мелкие карма. Карман мелкий нарушение. Ача коюп, жырга отурбайм, тердегенде 10 мүнөт ачып койсом, все, грипп заработал, да. Анан грипптен кийин калемпирди аябай салып туруп, анан кийин мындай кылдым да, тып этип лечение кылдым. Калемпир, ачуу калемпирди, красный перецтерден. Ошентсе баягы этаже бактерияларды өлтүрөт да. Ошентип жакшы болуп калчу эле учур болчу. Анан бирок калемпир өтө көп ичкен экенмин. А на следующий день 2 күндөн кийин баягы грипп азайды. Бутум подаграф деп шишип чыкпады. Бут кийимге баса албай калдым. Мына оору. Мен оорубайм деп аткам. Пожалуйста, 15 күн шак жылбай жаттым го чиркин. Кантип ишенбей коесуң? Вот так. Үйүңүздө, текчеңизде Куран дагы турат экен да? Ооба. Анан экөөнү айкалыштырып кетсе болобу, ушу астрология менен мындай диний илимди айкалыштырууга болобу же экөө таптакыр эки башка? Эки башка. Бирок мындай да, эми диний кызматкерлер динине кызмат өтөй берсин. Динге мындай кылып кызмат өтөгөн муфтийлерибиз, молдолорубуз мынте берсин, мейли. Бирок арасында молдолор, муфтийлер кызмат өтөй берсин, алар жок деп мен колдойм аларды, кош колдопчу. Анан баягы 5-6 класска чейин окуп, 4-6 класска окугандан ошончо окубай калып кеткен балдар бар го, башкалар. Анан мечитке барып эле, анан ал жака бул жака дааватка деп койсо, ал жака бул жака барып жүрүшүп эле, курсагы тойгон жерде жүрүп эле, анан болду, сабакты эле окушпай башлаган, келип туруп биз илим үйрөтөбүз силерге, биз илимдүүбүз деп туруп, анан келген үйрөткөн нерсеси бизге радио уксаң шайтан, телевизор көрсөң шайтан деп ушинтип турса ал туура эмес да. Ошого ишенгендер бар экен, бул бала мечитке барып атат, значит туура айтат болуш керек деп. Ошол эле 6-класстын билим менен калып кеткен балдар, мисалы азыр 30-35тегилери бар, 45-50гө чыгып калгандары бар. 4-6 класс эле билими бар да. Ошолор анан сүйлөп мынтип туруп, мен илимдүүмдө мынтип отурса, кээ бир ишенет экен да. Анан кийин анан бир Аллах билет деп билебиз, что Аллах билет баарын, Аллах билет, билебиз баары. Бирок Кудай дагы айткан сөз бар экен го. Кудай эле дей бергенде эмес, Кудай дей бербей, Кудай дагы сактанганды сактайт экен дегенде, сактанганды сактайт экен да, аракет кылыш керек. Ошон үчүн бул менде бул Куран китеп турат, да, анан Кудайга ишенебиз, да, бул орус тилинде. Баягы Сооронбай Жээнбеков бир тууганыбыз Асылбек Жээнбеков депутат, спикер эле го, спикер убагында подарок эткен бул китепти орус тилинде. Окуп чыктым, үстүртөн барактап. Ошо анан ошон үчүн айтам, бирок Мураталы Жуманов деген да рамал киши бар. Муфти эле өтүп кетпеди Бакиевтер кеткенден. Ошондо ошол грамотный киши эле. Ошого окшогон болсо, пожалуйста, бир журналист суроо берип калды. Мындан 20 жыл мурун ошол муфти окуду. Неме алдыңа мышык өтүп кетсе, жолуң болбойт дейт го, ишенсек болобу, жокпу деп бирөө суроо берсе айтты, кара, мындай нормальный эме экен да, грамотный, сабаттуу муфти. Жок, ишенбегиле, андай ишенбегиле. Мусулман дини илимге таянган дин дегенде, во деди. Мураталы Жумановду ушу күнгө чейин унутпайм. Мындай помпойгон толмочунан келген киши эле. Ушу күнгө чейин эсимде да. Ошондой Мураталы Жумановдай, мына Максат ким эле азыркысынын аты? Максат. Максат Ажы Токтомуш. Бул деле грамотный, бирок
Бул жактан жүрүү ошолор айтыш керек да. Мурат Алжуманов окшогон, мына ушу Максат Ажы Токтомушев окшондо, айланайындар, силер мынтип сакалыңарды сыламыш болуп, анан узун дамбалдарды кийип дааватка кетип атасыңар Иранга чейин. Өтө авторитет, кадыр-бакты кетирбегиле диндин. Биздин ислам дини илимге таянган дин да, физика, математика, химия, ушу астрономия илимдерине ушундай кошо мындай кылып алып кеткиле деп түшүндүрүп койсо жакшы болмок да. Максат Ажы Токтомушевдер делечи. Эмне үчүн? Антпесе алар ушинте берип көп немелерибизди, адамдарыбызды караңгы кылып коюп атат, жаштарыбыздычы. Чынын айтсаң, мен аябай ишим жакшы кетип аткан деген балдар болуп калат. Же болбосо орто жаштагы адамдар 35-40 жашта, андан өтүп эле 60 анан бизнес токтоп коюп. Эмне себептен? Мен бир немен бар эле жакшы аябай партнерлор, бизнес партнерлор. Мен сураганда bir $100,000, $150,000 деле берчү убагында бизнеси жакшы жүрдү. Мага бир жолу болбосо эле $5,000 эле сурап келди. Ал убагында укмуш ал, болгону 5,000. Ошон сурап келгенде аялым түн акча бербе, ырыскынын баары кетип калат деп бердирбей койду дейт. Кийин дагы күндүз эмес, төлгө түнү келет дейт колу. Анан дагы келип туруп болбосо эле акча сурады андай. Бир 15,000, 20,000 сом эле. Анда дагы түнү бербей болду, ошондойлор мамиле кылып койду. Ошондон ишим аркага кетти дейт. Эмне кылды? Мына, пожалуйста, дини, религиозный караңгы көз караштардын айынан бизнес партнерден айрылды. Бунун долясын бөлүп чыгарып ташташыптыр. Ошо бизнес иградан болду, калып кетип, нолго түшүп. Ошон үчүн өтө эле андайга жеткизбей, азыр эми Мурат Алжуманов эми раматтылык жок бул дүйнөдө, туура. Бул Максат Ажы Токтомушев окшогон булар ошолорду турса эле эч каршылык жок. Слишком элди караңгы кылып жиберип атпайбы? Мынанча дуаны 300 жолу окусаң, сага мындай коронавирус оору жукпайт. 301 жолу окусаң, бул жукпайт деп атып эле адамдарга тартып. Ошон үчүн сабаттуу эме кылууга Максат Ажы азыркы немелер Токтомуштар аракет кылып токтоттурса ошондой. Анда, пожалуйста, дин менен илим бок кете берсе болот да, чогуу. Вот так. Азыркы учурда нумерологдор да бар го, адамдардын жашоосун айтып берет, эмне жакшы, эмне жаман экен. Анан астрологдордун айырмачылыгы эмнеде? Же бир элеби? Бир эмес да. Бир эмес да. Мен айтып атам, мисалы, любой ишенбеген, менмин деген скептиктер келсин. Эмне өтө серьезный өткөн нерселердин акыркы бир 5-10 жыл точно кайсы жыл, кайсылай эмне болгон? Операция болду, жакындарынан эмнеси, атасы өлдү, апасы жылы кайсылайларда, мисалы, же бир тууганы өлдү. Вот, же кимиси кандай болду, мисалы, аварияга жолукту, кимиси же камалып кетти, кайсылайларда, кайсыл жылы, точно чыгарып берем да. Мен эле эмес, күчтүү профессиональный астрологдор бардыгы ошондой. Күчтүү менмин дегенде. Күчтүү эместер чыгара албайт. Өзүңүз ойлоп көрүңүз, нумеролог сүз болгону бирге аны экини кошуп антимит 3 дейт экен. Бир күндө 100 адам келсе, баарына тең эле ошо сиз ачыкмы, сиз 3 экенсиз, сиз ачык мүнөз, сиз шайыр мүнөз, характерин айта берет экен. Практически мындай алып туруп, адамдын бөйрөгүн чыгара кое турган точно нерсени айта алышпайт. Значит, өзүңөр анализдеп көрүлө. Кайсы астрология күчтүүбү? Классик астрология, нумерология күчтүүбү? Пожалуйста, айта албайт алар эч нерсени. Эми мейли окаттарын кыла берсин, башка кыла берсин. Анан мисалы карындаш, мен айтып атпайм, плюс-минус жактарды жакшы сурай бердиңер да. Жыргаганман жылкычы болуптун дегенде, мен ушинтип авторитетин, по авторитету это бьет, да, мындай. Айтыптам го, мисалы, Степашин, Сергей Глазьев өкмөтүндө иштеп жүргөн, Россиянын правительствосунда өкмөтүндө иштеп жүргөн адамдар, ошо Степашин, Сергей Глазьевтерге анализ чыгарып берген профессиональный астрологдор менен чогуу иш алып барып жүргөн, мен дагы кошом. Эмне себептен? Алар баягы астролог, бири агрономия жактан келип калган, бири сүрөтчү, бири музыкант, ар жактан келген астрологдор да. Меники даяр болуп атпайбы. Физика дагы бар, математика дагы бар, астрономия дагы бар, мен спец. Мен преимуществом, достоинством ошондо болду да. Шак турап көп өзгөртү киргизип коем, бирок аларга бербейм, сыр тутам.
силердикилер айтмакчы, супер инфога сыр тутам. Потому что сыр тутуу дагы керек. Мен ойлогом, мисалы электроника, электроэнергетика боюнча вот поезда дальнего сообщения Владивостокко чейин кете турган хабар, бул жагы Париж, Испания, Мадрид, чет өлкөгө кете турган поезд вагондорун электроник жасайбыз, электрика, электроникасын. Москвада иштеп жүр. Кыйналып аткан кесиптештер болсо, где тебе помочь? Что у тебя не идет это самое, где не включается это самое, генератор не возбуждается. Жардам берип коюп турмун. Ман өзүңдү жакшы ойлойсуң да өзүң адам, оптимист, мындай сыр тутпаган, жаман адам катары көрөсүң да бир нерсеси. Бир 35 жашыма чейин бардыгын жашырбай бере берем адамдар. Андай жаман адам болгум келбейт деп. Ошо да 46 жашка чейин жардам ошо Москвада иштеп башка алып жүрүп жардам бере берем электрика, электроника боюнча. Ошо поезда дальнего сообщения, самолеттордун электроникалары келет, аны жаса бүт жардам берем. А муну айтпадым, эмне себептен? Потому что муну билип алса, я внес изменения, да вот пойми, много изменений, да, в свою программу астрономическую, да. Муну айтсам, баары билип алып, баары мендей четко түзөт. Анда я этого не хочу. Бирок ушинтип калам деп эч качан ойлойм. Бир өмүрүмдө бир жашырган кыпындай ушуну бергим келип. Потому мен өзүм мээнетим экен да булчу. Бул жерде физика, математиканы колдоносуң, физиканы, математика, астрономия, анан электроника боюнча колдоносуң, а жерде условный обозначение алынып кетпейби. Анан электроэнергетиканы колдоносуң, электричестводогу мисалы эки түз өткөрүштөн тоготсо, эки түз өткөрүштөн бир багытта тоготсо өткөрүштөр тартылат. Карама каршы багытта тоготсо түртүлүшөт. И ошол жердеги эмне себептен магнитное поле, да, ошолор күчөтүп бири, мындай алганда бирин-бири азайтып күчүнчү, ошол боюнча баягы генераторлор иштеп-иштебей, ошонун баарын колдонуп кетем да электроника жаккачы, электроэнергетика. Аларды алып келип астрономияга пайдаланып кетем, астрологияга да пайдаланып кетем. Ошондуктан мага негедир аябай жеңил, ошо четко алып кеттим, ошону бирок айтпайм да, кандай изменения киргизип, эч кимге айтпайм. Азыр чыгарсам бир ду болом, ой, Жанар Кадыралиев из Кыргызстан, мындай нерселер, бир-эки ай ашып барса, бир кандайын унутсалам калам да, эмне кереги? Азыркы учурда политиктер же депутаттар сизге келип астрологдор менен иштешкендер барбы? Алардын арасында? Айттым го, бир 40% бар. Көп деп айтып алып кайра деп 50%ке жетпейт экен деп едим, бир где-то 40% тегерегинде бар. Депутаттар, мурдагы депутаттар, азыркылардан мурда чоң кызмат иштеп кеткендер, азыркы иштегендер, бүт кайрылгандар бар, азыр деле. Действующий министерство жогорку кеңеш деп кайрылып туруп, потому что прогнозун точно чыгып атса бүт алар. Плюс жагы ошо, мен деген адамдар кеңешет, алар как актерлор элдин баары тааныйт. А мен кинорежиссер или кинооператор катары сыртта эле за кадрам калып калам да, көрүнбөй. Эл билбейт. Элдер азыр мынтишет да. Бая Жанар астролог болуп кетип, деп сөз болушу мүмкүн. Мен жердештерим тараптачы, мен билген, биздин улицада да, кайсы көчөдө жашаса. Ана ошондой деп. Анан кээ бир тааныштар мынтиши мүмкүн, астролог болуп кетиптир, жеткен чек ошо астролог болуптур да деп. Но я знаю, по Урану и Луне, да, Уран, Лунада менде катуу жогорку, Луна 1-ci секторда. Билем өзүм, плюс-минус секторда. Это статус, да, это авторитет человека. Вот видишь, ушел вот эти занятия, да, по моему авторитету бьет, да. Азыр ойлойт да мен классташтарым, жердештерим, же башка тааныштарым, башка эле жакта тааныштар мени тааныбайт. Мисалы университетте чогуу иштеп жүргөндөр, башкалар, ошо Россияда, Москвада чогуу иштегендер, Жанар астролог болуп кетти деши мүмкүн да, бирок ошол Жанардын чыгарып аткан прогноздордун аркасында өтө күчтүү чоң нерселер жатат. Мамлекеттин башында турган чиновниктер бүт келип кеңешип иш алып барып аткан менен иштери жок, алардын кабары жок. Вот видишь, у меня авторитета нету, аларга окшоп министр эмес, башка эмес, зато министрлерди окутуп, таптап, башынан сылап эми ушундай иш кыле деп чыгарып койгон да, жок ачык эле сылап эле, таптап эле учурасам алар башынан сылап элечи.
Потому что өздөрү муктаж ошол нерсегечи. Бай алар да келгенде кандай убакта келет десеңер, кызык. Баягы адам ооруганда гана жөнөйбүз го доктурга. Врачтарга. Кыйынчылык келгенде ооруганда, булар кыйынчылык келип, иш козголуп, паланча миллион менен коррупция боюнча иш козголуп, ал бул болуп, камакка алып кирип койгондо анан жакындары жүгүрөт. Баягы паланча досуңуз, акеңизди, байкеңизди, иниңизди киргизип койду, эми жардам бериңиз, анан жүгүрүшөт. Уже иши күчөп калганда, атак жөн жүрө берет. Адам жылкы мүнөз деген сөз, баягы улуу адамдар айткан, анан жөнөкөй адамдар эмес. Точно экен да, жылкы мүнөз. Баягы иштери жүрүшүп турган убакта келбейт. Иштери кыйындай баштаганда жүгүрүшөт. Иштери кыйындап кеткендер толтурат, болуп турат да, периодически мезгил. Ошолор бүт келип турушат. Анан ошол ситуациядан чыгып кетүү мүмкүнчүлүктөрү пайда болот. Көрсөтөсүң да ошо кайсы жакта. Бул айтып атпайбы, мындай путеводитель, навигатор жизни, турмушта туура жолдорду көрсөтөт да бул астрология. Как бинокль, оптический прибордан караганда баягы алыскы кыя жолдорду биз мынтип көрбөйбүз го. Ушул жакта жолдор бар, алыстан жайлоого барсак, анан башка. Мында карасак, баягы кыска жол менен кратчайшим путем, цель. Бара турган жерге жеткирүүчү кыя жолдор дүрүү менен көрсөк гана көрүнөт го оптический прибор. Ошондой оптический прибор дүрбү бинокльдин ролун көрсөтөт да бул. Кайсы кыска жол ошо выходтан чыгып кетүүгө көрсөтөт. Таныштар менен сүйлөшүш керекпи, акчанын күчү менен чыгыш керекпи, бир туугандар жакка кайрылсаң, мисалы, наоборот күчөп кетет. Арасында душмандар болушу мүмкүн. Жакын туугандар тарапта, выход достор тарапта, 11-сектор сектор. Ошо достор жактан келет дейсиң, достор жакка кайрылып жасайт, чыгып кетет. Кээ биринде достор жакка кайрылып баштай берсе, таныштарына ал жакта болбойт, ал жакта запрет, категорически запрещено. Ал жакка барып турмушунда ишин күчөтүп алат. Кээ биринде 3-4 ошо жакын тууган, алыс туугандардан поддержка. Или 6-сектор сектор, это бул коллегалар жактан. Или 10-сектор сектордан поддержка. 17 начальниктери. Бирге иштеген жакшы таасирдүү тааныштары. Вот ошолор жактан, кайсы жактан солнце светится зеленым светом, да, видно, да. Ушул жактан аракет кылып, ошол жактан аракет кылып, оңой чыгып кетишет. Эми бир жылдыкын алдын ала чыгарып коесуздар да. 2024 Кыргызстан үчүн кандай жылдардан болот? 2024 жакшы эле, жылдын биринчи жарым жакшы, анан июль-август айында чыңалуу айлар, октябрь более тынч өтөт. Чыңалуу деген чыңалуу абал деген айтып эле турбайм, чыңалуу абалында да. Эми кыргыздар чыңалуу деген сөз түшүнбөсөк, мен таң калам ушуга. Чыңалуу абалы деген бул напряженный моменты да. Вот. Напряженный периоды да. Чыңалуу абалынын мезгилдери кыйыныраак. Вот август, сентябрда. Юпитер Сатурн ортолугунда чыңалуу абалдар болуп өтөт. Бул эски карым-катнаштар. Кайсы бир, элдин арасында деле, саясатта деле мындай бир аз курчуган моменттер байкалат да, байкалат. Мисалы, элдин арасында деле, жекече турмушунда деле, же бизнесинде деле, ден соолукта, же жумуш жагында бир проблемалар адамдардын турмушунда. Бул немеде августта, сентябрда, октябрь тынч, декабрь, ноябрда күчтүү. Ошол убакыт чыңалуу байкалат. Саясатта деле, жеке адамдардын жашоосунда. Анан бирок ошол быйылкы жылдын экинчи жарымында 4 айда айтпадыкпы? Ошол убактарда абайлаш керек. Эл аралык мамилелердин бузулушу болушу мүмкүн. Бул жерде эл аралык мамилелердин башка иш кылса, экономика жагатында, башка жакта эл арасында өз ара мындай кайсы бир өз ара түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн. Ушундай нерселер да. Эл аралык мамилелер это точно, потому что ал жерде Юпитер участвует да. Эски мамилелердин козголушу бар ал жерде. Ошо башка чет өлкөлүк мамлекеттер менен. Ошо именно азыркы аталган 4 айда эски калып кеткен мамилелердин курчушу байкалат да, вот так. Анан элибиз кыжаалат болбосун. Мага баарыга июль, августта, значит, ноябрь, декабрда жаман экенин коркпош керек. Эгер сизди, менин, же бул баланын, же тетиги силердин кызматкерлердин кимдир бирөө, мисалы, жекече асман телолары телоларында, мисалы, Солнце, Луна, Марс, Венера, Меркурий, ушу 5
5-өө. Ушулар тез жүрчү асман телолору болуп эсептелет, өтө тез жүрөт. Мисалы, Меркурий күнүнүн айланасы 88 күндө эле айлана берет. Биздин 1 жылы 365 күн болсо, Меркурийдин 1 жылы 88 күн. 1 жылда эле бир айлана берет. Неменики, мисалы, андан көп Марс 22 айда ошо нерселер активдешсе, эгер ошо биз айткан баягы 4 айында, август, сентябрь, ноябрь, декабрда кайсы планеталар жакшы жактан активдешсе, кимики гана жакшы нерсе боло берет ал айда делечи. Мисалы, кимдир бирөөгө 2 секторда жайгашкан бир планета аябай жакшы жагынан активдешсе, күчтүү планеталар, Уран, Нептун, Плутон күчтүү нерсе берсе, ошол айда наоборот, ошо азыркы аталган аярда кээ бири үй алат, кээ бири машина алат, кээ бири бир чоң должностко көтөрүлүп барат. Аларга ийгилик болушу. Аларга ийгилик. Ошон үчүн эч кыжаалат болушун кереги жок. Ушу 4 ай кыжаалат мынтип болот. Кимдир бирөөлөргө иш жагынан повезет. Кимдир бирөө министр болуп калат ошол айларда. Жаман деген айда. Кээ бир министрлер кетсе, ордуна бирөөлөр келет да акыры. Ошонун жекеше планеталар жакшы жагынан активдешкен да. Вот так. Ошон үчүн космос акең, бул космос эжең бул тандабайт. Адамды бул космический суд деп коет. Бул баа Фемида бар го, юристтердин баягы эмблемасы. Аял киши кармап турат го. Көзүнүн чорный повязканы таразаны кармап, ошондой да космический суд деп коет. Бул баягы тартышты билбейт. Бул космос, космический суд реальность, бул трайбализм дегенди билбейт. Ошо Фемидага окшоп тура берет. Кимин жакшы жактардан активдешкен болсо планеталар, ошолор баягы үй алат, машина, чоң должностко келет, министр болуп кетет, президент болуп кетет, премьер-министр болуп кетет, вице-премьер-министр болуп кетет, ушундай нерсе да. Үй алат, машина алат, чет мамлекетке посол болуп кетет, ушундай да. Ошол айларда деле. Ошон үчүн аны караш керек. Жакшы деген айларда деле ошо жекече планеталар жаман жактан жабыркаса, жаман жактан активдешкен болсо, узак мөөнөткө баягы 1,5-2 жылдыганда жакшы деген айларда деле ал общий прогнозда. Ошо жаман нерсе боло берет жакшы айларда. Азыркыдай аталган 4 айда жаман деген учурда коркпосун деп атпайм. Кайсы бир жекече планеталар активдешип калса, 7 миллион элдин ичинде көп да ошол учурда жакшы жагынан активдешкен. Аларга жакшы нерселер боло берет. Так что кыжаалат болушпасын. Анан сиздер мындай билесиздерби? Президент келгенде анын бийлиги канча жылга чейин созулар? Негизи алдын ала мындай изилдесе болобу? Же ал болбойбу? Алдын ала изилдесе болот. Изилдесе болот. Баягы Байкенин немесин облава болгондой, башка болгондой, кайсы бийлик качан кетет, аны деле билип айтып берип жүрөбүз, баары билет. Интернет сайттарда жайнап жүрөт. Өзүңөр деле окуган чыгарсыңар. Анан баягы 20-жылы 5-6 октябрда событияларда биз где-то 10 ай мурда эле чыгарып койгонбуз да ошого чейин. Где-то ноябрдын этеги, декабрь 10-11 ай мурда чыгарып койгонбуз да. Ошо 20-га чейин 19-жылы эле күз айларында ноябрь, декабрда чыгарып таштады. Газета, журнал, сайттарда жайнап эле жүрүп. Ошол убакта болду, көрдүңөрбү? Ошо маани беришкен. Анан президенттерден эме мына азыр президент Садыр Жапаровда мындай оомат күчтүү финансылык жактанчы. Бирок айтып атпайм, мен өткөндө айтпадымбы? Ар бир эле партияларда, ар бир эле өкмөт башчыларда, же болбосо министрлерде мындай өзүнүн командасын ишешет, плюс-минус жактары бар да. Айрым бир жетишпөөчүлүктөр, айрым бир мүчүлүштүктөр бар. Ошо күчтүү деген партияларда делечи. Ошону карап иш алып кетиш керек да. Мисалы, айттым го, Садыр Жапаровдун немеси омадысы күчтүү, бул акча жагынан ал бул көрүнүп турат. Эми аны айтсак баары эле айтат, баягы акылмандар да чыгышы мүмкүн да, минтип чыгып. Аны биз деле көрүп туруппуз. Бул ширик деп чыгышы мүмкүн. Алар эми өзүнөн өзү мындай болуп тура берсин. Бирок бул Садыр Нуркожоевичтин омадысы күчтүүсү күчтүү. Анан бирок мындай бир эскерте турган жактары дагы бар. Ошол жактарын эске алыш керек. Мен билем, азыр айттым го, Садыр Нуркожоевич оматтысы ошо финансылык күчтүү, ошону элдин жашоосун оңоо үчүн, башкаруу үчүн иштетсе жакшы болмок. Иштетсе. Аны иштеттирбейт да, жакы элде адамдары, башкалары бар. Жакы элде курчаган 5-6 адам бар, 10 адам бар, мүмкүн 15-20 адам бар. Ошолор мисалы
бизге окшогон күчтүү профессионал астрологдор сүйлөштүрө койбойт, кызганат, башка кылат, так мындай, а так ошону дегер действительно ошол жакка колдонсо жакшы болмок. Садыр Нуркожоевич айттым го, финансылык жактан аябай болмот. Бирок анын практикага элдин жашоосуна колдонтконго шанс бербей жатат азыр командалар. Жанында 15-20 чакта адам мисалы. Аны ким экенин айтыш кыйын азыр. Бирок ошону ошол жакка пайдаланса жакшы болмок. Азыр бул ал ошо өзүнүн финансылык оомадысы башка күчтүү экенин Садыр Нуркожоевич деле азыр билбеши мүмкүн да. А мен жөн эле келип калдым, Кудайдын колдоосу менен, ана мындай мен тутам аракет кылып атам деп аракет кылып иштеген болуп атат. Бирок эл үчүн аябай ошону эме кыла турган ошо именно команда жакшы болуш керек деп айттым, мүчүлүштөр. Буга чейинкилерде эле бүт мүчүлүштөр болгон үчүн тез эле бийликтен кетип калып атышпады. Сооронбай Жээнбеков мисалы канча иштеди? 3 жыл иштеп калды, ошо. Анан мен бул киши аягына чейин эле иштесин, иштеген болсун, бирок ошол айтылган дагы папугайга окшоп кайталашка туура келбейт. Аны ошол практикага ушул жакка ашырса, эл жыргап жашаса жакшы болмок да. Бирок эми ал жерде тилекке каршы ал кишинин ордуна барсак баарыбыз эле минтип калабыз. Мен деле сиз деле барсаңыз уже жумуш көп да. Кайсы жакка кандай аны анализ жүргүзгөнгө кээде ою келип, анан ким кандай ишеничтүү адам давай мынага кол коюп коесузбу, Паланчаевич, Түкүнчаевич мынага кол коюп ошентип эле кетип калат. Жумуш оор. Анан 200 жылдан кийин төрөлгөн баланын наристенин өмүр баянын да өмүрүн келечекте билип коебуз деп айтышат экен. Негизи ошондой болот. Айтышат эмес эле, ал сөз менин сөзүм, мен айтып жүрөм Инстаграмда. Ошо мен баракчам окупсуңар да, значит. Анан бул мындай да карындаш, мына московский обсерваториялар, мисалы, неменики, мисалы, американский да обсерваториялар. Это астрономиялык илим изилдөө институттары да мындай жаткан обсерваториялар. Азыр жөн эле московский планетарий деп атап коюшуптур эмнегедир. Ошол московский планетарийдеги обсерваториядагылар эмне алып отурат? Айлыкты күпүлдөтүп алып атпайбы? Жакшы айлык алышат. Башка бүт жылдыздардын, ар бир планеталардын, Луна, даже айдын жүрүшү, Меркурийден баштап ушу Плутонго чейин баарын изилдеп, кайсы жылы, кайсы айларда, кайсы жерде болот, күн тутулуу, ай тутулуу кайчан болот, ар бир 300 жылга период изилдеп койгон. Астрономический таблиц 300 жылга период түзүлгөн. Астрономический таблица. Аны бир сөз менен эфемерида деп коет. Ошо эфемерида 300 жылга чейин период бар. Азыр 2000 канчада жашап атабыз бир? 2024, 300 жылдан 2324 жылга чейин түзүлгөн. 2324 жылга чейин. Ошон үчүн 200 жылдан кийин төрөлө турган баланыкын билебиз деген ошондон. 2224 жылы бир бала төрөлсө, кайсы жылы, кайсы жерде төрөлбөсүн, анын уже данныйлар бар да, киргизип туруп, ушул күнү туула турган болсо, жер Кыргызстанда же Африкада туулса деп туруп. Ошо 2224 жылкы бар уже. Ошолдо уже анын натальный карта, космограммасы билинет ал баланыкы төрөлө турган 200 жылдан. Андан кийин 100 жылга чейин, 300 жылга чейин болуп атпайбы? Планеталар кайсы жайгашта болот, кайсы учурда каерде болот. Ошого карап туруп, значит, ал бала 25ке чыкканда мындай нерселер күтүлөт, 46-47, 50ге чыкканда мындай, 65-70-кенде мындай, уже 300 жылга чейин. Ошо билип коесуң, 200 жылдан кийинкини азыр билсе болот. Кандай, кайсы күнү төрөлгөн бала кызыктырсачы.